Салам балдар. 3 торопой жөнүндө жомок айтып берейинби? Кеттик анда. Илгери Ниф-Ниф, Нуф-Нуф жана Наф-Наф деген 3 бир тууган торопойлор болуптур. Алар абдан ынтымактуу жана көңүлдүү жашашчу. Эгерде алар жашаган тегеректе каардуу ач карышкыр пайда болбогондо, ошондой эле жашай беришмек. Наф-Наф бир туугандарына келгиле үй курабыз деп сунуштайт да өзү ишке кирише баштайт. Ал бышык кыштан бекем үй салууну чечет. Кыштан салынган үй бекем үй, коркунуч жок карышкырдан деп ырдаганча иштеп жатты. Бирок башка бир туугандарына бул иш оор жана узакта бүтчүдөй сезилет. Ылайчылап, оор кыштарды көтөрүп, эмне кереги бар деп ойлошот алар. Андан көрө саман менен чырпыктан үй салуу оңой жана тез болот. Өздөрү так ошондой кылышты. Ниф-Ниф самандан, Нуф-Нуф болсо чырпыктан үй салышты. Жумуштарын бүткөндөн кийин алар кубагандан ушунчалык катуу ырдашып, ачка жүргөн карышкырдын көңүлүн бурушат. Торопойлор самандан салынган үйгө качып кирип, эшигин бекиткенге араң үлгүрүштү. Ачкыла эшикти, азыр ушундай үйлөйм, үйүңөр кыйрап, абага сапырылып кетет. Анан ал ушундай катуу үйлөдү эле, саман үй сапырылып, кыйрап жатып калды. Бир туугандар Нуф-Нуфтун үйүнө качып жөнөштү эле. Карышкыр ал үйдү да оңой эле бузуп салды. Анткени чырпык самандан бир аз эле калың эмеспи? Ниф-Ниф менен Нуф-Нуф жанталашып чуркаган бойдон Наф-Нафтын бышык кыштан жаңы эле курулган үйүнө жетишти. Торопойлор качып кеткендерин көргөндө, карышкыр андан да катуу жинденди. Күчүнүн жетишинче эшикти катуу тарсылдатып, жакшылыкча эшикти ачкыла, азыр ушундай үйлөйм, үйүңөр кыйрап түшөт. Анан ал ушунчалык катуу үйлөдү, анан дагы кыштан салынган үй мурункудай эле турган. Азыр мен мордон түшүп силерди жейм, деп ырылдады карышкыр. Наф-Наф болсо отту улуу жагып, казанга суу толтуруп койду. Карышкыр мордон көрүнгөндө акылдуу торопой казандын капкагын ача салды. Карышкыр кайнак сууга түшүп калды. Ой деп оорусуна чыдабай кыйкырган бойдон кайра мордон качып чыкты. Ошончолук алыска кеткен экен. Ошол бойдон аны эч ким көрбөптүр. Аман эсен калган 3 торопой кечки ырдап бийлешти. Биз ырдайбыз, жыргайбыз, карышкырдан коркпойбуз. Ким бышыктап үй салса, коркпой жашайт ал анда. Ушундай жомок балдар.